Мындан тышкарыда билесиздер, массалык маалымат каражаттарында мына кылмышкер дүйнөсүнүн ана башы деген бир адамды дагы чоң шоу менен алып келип кармап, ошонун баарын мына телеканалдан баарынан көргөзүшүп эле. Биздин оперативдик информация боюнча бүгүн же эртең аны шаардык сот чыгарат. Бирок аны кылмышкерди бүткүл дүйнөгө жарыялап камашты эле. Бүгүн эртең чыгарат. Эгерде чыгарбаса, Крим дүйнө азыркы келген жаңы бийликтин жетекчилерине өзлөрүнүн счетун, претензиясын айтат. Эми бир-эки күн көрө туралы кандай болор экен. Бул биздин оперативдик информация. Такталып калышы мүмкүн, такталбай калышы мүмкүн. Урматтуу туугандар, бирок азыр жашоо турмуш көргөзөт. Эртең 28 октябрда Садыр Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Бул тууралуу Супер KG порталына өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өкмөт мүчөлөрү саат 10:00 Аларча резиденциясында ант беришет. 14 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин кезектеги жыйын өтүп, Садыр Жапаров премьер-министр болуп шайланган. Булак Супер KG. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Темирлан Султанбеков социалдык түйүндөгү баракчасына өкмөттүн курамында болуудан баш тартканын жарыялады. Урматтуу кыргызстандыктар, бир нече күн мурун Садыр Жапаровдун командасындагы адам менен жолугушуп, өкмөттүн курамына кирбей турганымды айткам. Биринчиден, өкмөттүн легитимдүүлүгү шек жаратат. Экинчиден, учурда өлкөнүн жетекчилигинде стратегиядагы, пландагы чоң реформаларды жүргүзүүгө эрк дагы жок деп жазган. Ал Садыр Жапаровдун коомдук башталыштагы кеңешчиси болууга даяр экенин билдирип, бирок өзүнүн сунуштарын айткан. Ал ооз эки эмес, бардыгын жазуу түрүндө жарыялоону каалайт. Булак Баракелди. 26 октябрда Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жогорку бийликтин саясатына нааразычылык иретинде өз кызмат ордун таштап кетти. Ал Камчы Көлбаев менен Раим Матраимовдун кармалышы спектакль болуп калды деп нааразы болгон. Бул тууралуу бизге өкмөт үйүндөгү булактар билдирди. Маалыматта айтылгандай, Кеңешбек Дүйшөбаев эмгек жамааты менен коштошуп, жумушундагы буюмдарын жыйнап, кабинетин тапшырып кеткен. Булак Кыргыз Today. Коопсуздук кеңешинин катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев кызматтан кетип, анын ордуна Рыскели Мусаев тайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Жарлыктарга президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Эске салсак, экс-президент Сооронбай Жээнбеков Дүйшөбаевди аталган кызматка 15 октябрда дайындаган. Булак Спутник KG. Ырчыбек Борбиев журналисттер Али Токтакунов менен Болот Темировдун Райымбектин Бажы империясы аттуу иликтөөсүндө ат аталган баласы Ханбото тууралуу үн катты. Иликтөөдө Ханбото Борбиев Манас бажысында ыкчам нөөмөт бөлүмүндө инспектор катары иштей турганы, ал Райымбек Матраимовдун досу Ырчыбек Борбиевдин уулу экени айтылган. Бекборбиевдин айтымында уулу бажыга жумушка киргенине 1 айдай болду. Буга чейин ал курулуш компаниясында иштөөчү. Конкурска көптөн бери катышып жүрүп, былтыр өткөн. Ал эми кезеги эми жетиптир. Азаттык Райымдын империясына кошуп койгон экен. Суроолор көбөйдү. Жооп берип коеюн. Бото дежуркада олтурат. Жумушу ошол. 1 күн иштеп, 3 күн бош. Дал ушундай расписание үчүн киргем дейт. Анткени жеке үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Башка да жумуштары бар. Райым билбесе да керек. Баламдын бажыга орношконун. Мен балдарыма тарбияны атамдан кандай тарбия алган болсом, ошентип тарбиялайм. Атам мени достору аркылуу жумушка киргизген эмес. Мен дагы антпейм. Жогорку окуу жайды бүтүп, жумушуна киргенде айткам: "Сенин фамилияң Борбиев. 1 сом взятка алсаң, менин 30 жыл кашыктап чогулткан авиримди төгөсүң. Андыктан акчадан кыйналсаң мага кел. Дегеле сарамжал жаша" деп ата катары айтканым бар. Балдары мени уят кылбай, элине атасындай, чоң ата дегеле жети атасындай кызмат кылат деген ниеттемин деп жазган Бек Борбиев. Атаныкы балага жукпайт. Бала өзү жол салбаса, атанын жолунан адашып кетет. Анткени ата түбөлүк баласынын жанында була албайт. Баланы тим коюш керек өз оюна. Кыйналат, бирок өз жолун таап кетет. Менин философиям ушундай. Рахмат дейт Ырчы. Булак Кыргыз Today.
Бийлик спикерликке жана президенттин милдетин аткаруучу кызматтарына депутат Талант Мамытовду даярдап жатат. Белгилүү болгондой, президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына дайындалды. Бул шайлоого катышууну каалагандар 15 ноябрга чейин өздөрүнүн талапкерлигин БШК расмий билдирүүсү керек. Кече 25 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Кочкордо элдин алдында сүйлөп жатып, мен декабрдын башында президенттик милдетимди тапшырам жана шайлоого катышам деп билдирди. Бирок БШК президенттикке талапкер болгон мамлекеттик кызматкерлер мыйзам боюнча 14 ноябрга чейин өз кызматтарын тапшырыш керек деп жарыялады. Эгер премьер-министр Садыр Жапаров премьерлик кызматын тапшырса, анын милдетин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарып калат. Ал эми президенттик милдетин аткаруучу жогорку кеңештин спикери Канат Исаев кириши керек. Бирок Канат Исаев өзү президенттик шайлоого талапкер катары катышам деген дымагы бар. Бийликте жогорку кеңештин спикерлигине жана президенттин милдетин аткаруучу кызматына өздөрүнүн ишенимдүү кишиси депутат Талант Мамытовду таптап жатат. Булак Кыргыз Today. Бүгүн 27 октябрга карата Кыргызстандын аймагында дагы 568 адамдан коронавирус жана пневмония оорусу аныкталды. Алар Бишкек шаарында 159, Ош шаарында 29, Чүй облусунда 56, Ош облусунда 17, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 4, Ысык-Көл облусунда 38, Жалал Абад облусунда 120, Баткен облусунда 129 адам. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 9 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруу алганы аныкталды. Баткен облусунда 3, Талас облусунда 1, Ош шаары 1, Ысык-Көл облусунда 1, Бишкек 3. Ал эми бир суткада үй карантининен 10 медкызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3597 учур катталды. Алардын ичинен 3290 медкызматкер айыгып чыкты. COVID-19 илдетинен каза болгондордун жаңы учурлары Бишкек 2, бардыгы болуп бир сутка ичинде 2, жалпы 1136. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери өлкө аймагында жалпы 56738 адамдан коронавирус жана пневмония аныкталган. Майлуу Суу шаарында 8 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, 29 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, зордукталган кыз тууралуу билдирүү милицияга 7 сентябрда келип түшкөнү такталды. Шаардык оорукананын фельдшери кызды кансырап алып келгенин билдирди. Кызды тез жардам кызматынын дарыгерлери алып келишкен. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча катталган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жергиликтүү тургун 29 жаштагы жаран кармалган. Алар аны 2 айга камакка алуу түрүндө алдын алуу чарасы катары тандашты. Кармалган адамга айыптоо кагазы тапшырылды. Иш сотко өткөрүлдү деп билдирди милициядан. Булак Кыргыз Today. Кече 26 октябрь күнү Базар-Коргон районунун Базар-Коргон айылында 49 жаштагы адам өз өмүрүн кыйды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда окуя айылдын Кахаров көчөсүндөгү үйдө болгон. Ал үйдүн короосундагы жаңгакка асынып өз өмүрүн кыйган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары маркумдун жансыз денесин жиптен чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Булак турмуш кейжи. Жумгал районунун Каракечи капчыгайында салынган жаңы жолдун айынан көмүр кенине баруучу унаалар жолдогу аңдарга тыгылып, айрымдары бузулуп, айдоочуларды убайымга салып жатат. Жаштардын төрагасы Марат Оторбаевдин айтымында жолго бир унаа араң батат. Ишенбесеңер келип көргүлө. Жолго бир унаа араң батат. Жол сапатсыз салынган. Кечкесин унаалар жолдон чыгып жатат. Учурда дөңгөлөктөрү чыгып жээкте жаткан унаалар бар. Министрликтен жана тиешелүү түзүмдөрдөн жолду көзөмөлгө алууну өтүнөм. Айдоочуларга шарт түзүп берели. Бөөдө кырсыктарды алдын алалы, деди Оторбаев. Район акими Адыл Сапаров 26 октябрда аталган жолго көмүр кесиминин техникалары тартылганын, жолду дагы да болсо кеңейтип жатышканын билдирди. Булак турмуш кейжи.
Сырт өрөөнүнө баруучу Кара Сай көпүрөсүнүн курулуш иштери аяктады. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына номер 3 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Кубаныч Мукамедкалый уулу билдирди. Анын айтымында Жети-Өгүз районунун алыскы Акшыйрак өрөөнүнө баруучу көпүрөнүн курулуш иши өткөн жылы башталган. 36 миллион сомдук иш быйыл толугу менен бүткөрүлүп, 24 метрлик көпүрө пайдалануу алдында турат. Курулуш ишине Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан 14 миллион сом, транспорт министрлигинен 15 миллион сом бөлүнгөн. Буга чейин көпүрөдөн өтүүдө кыйынчылыктар жаралып келген. Аталган жол тейлөө мекемеси 295 чакырым жолду тейлейт. Быйыл пандемияга байланыштуу асфальт төшөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Учурда кышка карата даярдык иштери жүрүп жатат. Булак Турмуш KG.